Кыргызстандын маданиятына эмгек сіңірген ишмер Молда Касымов Кыяс Саттарулуна берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу президент, урматтуу калайык журт. Бүгүн Бишкек шаарында чын эле өзгөчө күн. Кең Сарыөзөн чүй, кең пейилдүү эли мына 18-жылынан баштап ушул жерде жалпы Кыргыздын борбору болгон Бишкек шаарынын түптөлүшү мына бүгүнкү эстелигин ачып жаткан Бишкек Баатырга байланыштуу. 90-жылы Фрунзе шаарын Бишкек шаарын айландыруу мезгилинде көптөгөн талаш тартыштар болгон. Бул деген Бишкек шаары деп атап коелу деген сунуштар көпчүлүктү түзгөн мезгилинде биз тарыхчылар жок, бул жерде тарыхый аталышы жазмаларда, эскерүүлөрдө Бишкек эмес Бишкек деп аталгандыгын далилдеп, жогорку кеңештен антып, бул жердин тарыхаты Бишкек болгонун мына биз тарыхчылар сунуш кылган элек. Анткени 1876 жылы 8-июлда Түркістанский ведомости кезінде Николай Пантусов деген окмуштуу Жетісу облусундагы падышачылык чиновник ушул Сарыөзөн чүйгө келип, аксакалдар менен сүйлөшүп, санжырачылар менен сүйлөшүп, ушул жерде өзү этнограф, археолог, чыгыш таануучу, өзгөчө мыкты окмуштуу да болгон. Ленинградтагы чыгыш таануу институтун бүтүргөн, Бартольдтор менен биргелешип иштеген өзгөчө мыкты окмуштуу. Мына ошол этнографтык кесиби менен санжырачылар менен сүйлөшкөндө Бишкек деген аталыш эмне дегенде бул жердин санжырачылары ачык айткан. Бул 100 жыл мурда каза болуп, ушул жерге коюлган Баатырдын атына коюлган деп. Мына санжырачылар айткан. Окмуштуу Николай Пантусов аны Түркістанский ведомости кезине жана башка өзүнүн эмгектерине киргизген. Ошон үчүн ошол жерден Пантусов айтып атат. Биз орустар, падышачылык администрация жергиликтүү аталыштарды бурмалап жазганды көп кайталап атабыз. Бишкек деген атты бурмаланып отуруп Бишкек деп жазып койдук. Ошон үчүн бул өз аты Бишкек экендигин ал баса белгилеген. Ошондой жерлер көп жерде кездешкен. Биздин тилибиз мына Алматанын архивинен көп маалыматтарды көрдүм. Биздин тилибиз келбейт экен. Аламүдүн аталышына биздин тилибиз келбей койду. Муну Лебединовка деп коелу. Сокулук деген аталышты биз Сакулук деп атабыз. Бул жерди биз башкача атайлы деп туруп, мына биздин көп жерлерибизди падышачылык администрация өзгөртүп койгон. Мына ошол сыяктуу Бишкек да өзгөрүп калган. Мына жогорудагы сүйлөгөндөр жакшы айтты. Бишкек Баатырдын, ошол мезгилдеги замандаштардын андан мурунку тарыхты изилдөөгө бизде кенен жол ачылды. Кытай тарых изилдөө институту менен биргелешип, мына Мурас фондусу 3 жылдын аралыгында биргелешип изилдеп атабыз. Кыргыз элинин эң байыркы эл экендигин, 3000 жылдык тарыхы бар экендигин Кытай окумуштуулары архивдик негизинде бизге далилдеп берди. Бишкек Баатырдын доорундагы 2800 беттен турган манжу тилиндеги жаңы документтерди таап даярдап койду. Тилекке каршы биздин тарыхыбыз өтө бай. Бирок кошуна мамлекеттердегидей каражат бөлүнбөгөндүктөн 2800 беттен турган, андан мурунку турган 1000 деген бет биздин тарыхый булактарыбыз которулбай турат. Токтоп турат. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, мына ушул багытка дагы бир өзүңүз жардам берсеңиз деп мына тарыхчылардан өтүнөбүз. Ошол тарыхый документтерде буюрса Бишкек Баатыр жана башка биздин көптөгөн баатырларыбыздын, тарых инсандарыбыздын аты жөнү чыгат. Ошол окуялар чыгат. Ошон үчүн
Biz tarixtan da nары terеңдетip, tarix arkылуу biz мекенчилдикти, мамлекетчилдикти өнүктүрүп, руханий байлыгыбызды арттыра берели. Ушундай биздин баатырыбыз бүгүн мына айкели менен, буга чейинки тарыхы менен элдин эсинде ар дайым сакталат. Biz өткөн тарыхыбызды аздектөө, ушундай баатырларыбызды аздектөө менен башталат. Рахмат көңүл бурганыңызга.